Министрлер кабинети Теңиз Бөлтүрүккө 2 жума ичинде кумтөр боюнча отчет берүүнү тапшырды. Кыргызстанда бир жумада COVID-19 179 жаңы учуру катталды. Кыргызстанда бир жумада 16 миңге жакын жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бишкектен Исламабад шаарына туруктуу авиакаттам ачылды. Эмгек министрлиги 550дөн ашык майыптыгы бар жана жетим балдар үчүн эс алуу уюштурду. Дмитрий Бивалга Токмок шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Түркиядагы көчмөндөр оюндарында Кыргызстандан көкбөрү жана көкпар боюнча 2 курама катышат. Министрлер кабинети улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине жана Теңиз Бөлтүрүккө Кумтөр Голд компани тышкы башкаруу учурунда өзүнүн ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы тууралуу отчетту 2 жума ичинде берүүнү тапшырды. Тиешелүү буйрукка Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Эскерте кетсек, өткөн аптада Акылбек Жапаров жана анын орун басары Камчыбек Ташиев Кумтөр кенине барышкан. Кыргызстанда 22-28 август аралыгында COVID-19 179 жаңы учуру катталды. 22 августтан 28 августка чейин тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык бардык аймактар жашыл зонада. Акыркы жумадагы эффективдүү репродуктивдүү сан 1ден аз. Бул оорунун азайгандыгын көрсөтүп турат. Бардыгы 20 миң COVID-19 учуру катталып, анын ичинен 18.967 лабораториялык тастыкталса, 2001 клиникалык жана эпидемиялык тастыкталган. Бир жумада 15.962 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Маалыматка ылайык, анын ичинен ылдамдыкты ашырып айдоо 3,5 миң, тиешелүү документи жок унаа башкаруу 157, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 5253, инспекторлордун автоунааны токтотуу жөнүндө талаптарын аткарбагандыгы үчүн 16, авто эң баштык 6, жөө жүргүнчүлөрдүн жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн 790, ички иштер чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган жана тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган транспорт каражатын башкаргандыгы үчүн 75, жол белгилеринин жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийимдерин талаптарын аткарбагандыгы үчүн 5052, автоунаанын терезелерин караңгылатып айдоо 36, мас абалында рулга отуруу 229, ар кандай эреже бузган 995 унаа айып короо жайына токтотулган. 27 августтан тарта Бишкек Исламабад Бишкек багыты боюнча туруктуу авиакаттам ачылды. Каттамды жумасына бир жолу ишемби күндөрү ата мекендик Air Nomad Airlines авиакомпаниясы аткарат. Белгилей кетсек, аталган багыт боюнча туруктуу авиакаттам биринчи жолу ачылып жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жай мезгилинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, камкорчулукта жана көзөмөлдүктө турган балдар, багып алуучу үй бүлөлөр, жетим балдар жана турмуштук оор кырдаалда турган балдар үчүн Ысык көлдө акысыз эс алууну уюштурду. Ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, 448 бала жана өспүрүмдөр улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда эс алышты. Дагы 103 бала алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык борборуна жөнөтүлдү. VBA версиясында бокс боюнча дүйнө чемпиону Дмитрий Бивалга Токмок шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Токмок шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, салтанаттуу иш-чара мекеме ишканалардын, шаардык кызматтардын жетекчилери, шаардык кеңештин депутаттары, шаардыктардын бокс күйөрмандарынын катышуусунда өттү. Ардактуу наамды Дмитрий Бивалга шаар мэри Урматбек Самаев жана шаардык кеңештин төрагасы Сансызбаев тапшырды. Түркияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан көкбөрү жана көкпар боюнча 2 курама команда катышат. Маалыматка ылайык, 2 курама команда учурда Чолпон Атада машыгууларын өткөрүүдө. Эскерте кетсек, көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Түркиянын Изник шаарында өтөт. Улакчылар Түркияга мелдешке 10 күн калганда барат.